Алматы Ысык Көл районунун Ананьево айылындагы православдардын мүрзөсүн талкалап кеткендер табыла элек. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы учурда издөө иштери улантылып жатканын билдирди. Мүрзөнүн тосмосунан тартып эстеликтерине чейин талкаланып, гүлдөрү туш тарапка чачылып жатканын жергиликтүүлөр 11 январь күнү кечинде байкашкан. 12 январда эртең менен айыл тургундары бул көрүнүшкө бир тарабы таң калып, экинчи тарабы зээни кейип топтолушкан. Алар каза болгондор кимге жолтоо болушу мүмкүн, ким эмне себептен мындай ишке барат деген суроону коюшуп, укук коргоо органдарынан мүрзөнү талкалагандарды таап, чара көрүүнү суранышкан. Облустук милиция жалпысынан 35 жыгач эстелик жана 2 мрамор эстелик талкаланганын билдирген. Ал эми айыл тургундары 89 көрүстөндөгү эстелик тосмо гүлдөр талкаланганын айтышкан. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев ички иштер министрлигине көрүстөндөгү вандализмге күнөөлүүлөрдү таап, жоопкерчиликке тартууну тапшырган. Ананьево айылынын тургуну Зоя Студеникина бүгүн 15 январда мүрзөнү калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Жергиликтүү тургундарга жардамдашууга Бишкек, Каракол шаарларынын жашоочулары дагы келишкен. Талкаланган 48 жыгач эстелик оңдолуп ордуна коюлду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колунан келген жардамын көрсөтүүдө. Учурда жарабай калган эстеликтердин ордуна жаңылары жасалып жатат, деди ал.